Ассаламу алейкум. Окшош суроолор жана окшош эмес жооптор. Бул водительдерге арналган суроолор топтому. Ошонун биринчи, мындай айтканда, выпускту өзүмдөн баштайын чечтим. Суроолорго жооп берип, жана ушундай эле суроолорду буюрса водительдерге, такси кызмат иштеген шопурларга берем. Окшош суроолор болот, бирок жооптор ар кандай болот. Анда эмесе 33 жашта болом. Өзүмдүн түп жерим Алай, Ошо обласу. Төрөлүп чоңойгон жерим Бишкек, жашаган жерим Сокулук. Таксиде негизинен иштегениме Москваны кошуп эсептегенде 3 жыл болуп калыптыр. Мен өзү күндүзү иштейм, түнү иштеп көргөн жокмун. Түнү максимум саат 12 иштеп көргөм. Атак өзү негизи күндүз иштейм. Күндүзү эми как эме да, эртең менен жумушка чыгып, мындай айтканда жанагындай режимдер менен иштеген үчүн. Атак түнү мисалы үчүн көп айтат пробка жок деп. Бирок түнү пока иштеп көрө элекмин. Мен пока ушу күндүзгү сменада эле иштеп жүрөм. Эми эс алганда мен көбүнчө ошо видео тартып, видео монтаждап эмеге YouTubeга киргизип, ошо YouTube'ен алек кылам да, эс алган кездеречи. Обед меники өзү негизи эме, мындай магазиндерге кирип, либо сэндвич, либо мындай пирожки, ошондорду эле жеп. Атак мындай өзүм эмнегедир чайханаларга кирип, тамактанганды бир аз неудобно болуп калат. Өзүм кирип тамактанбайм да, ошо привычканы жок кылыш керек эле. Меники эң долгий поездка Бишкекте иштеп жүргөн кезде эң долгий поездка бул Сокулук районунан дальше Дөңбулак деген жака баргам. Эң долгий поездка ошол болду. Эң чоң чыйыбы 1000 сом болгон. Оплата по карте болчу, оплата по карте төлөнгөн, плюс 1000 сом калтып кеткен да. Ошол эң чоң чыйыбы 1000 сом. Пассажир нерв кылган күндөр көп болот өзү негизи. Бирок көп болгондо мен пассажирди жеткиргенден кийин, анан кийин машинанын ичинде анча-мынча бакырып алам. Жиним келгендечи. Же сөгүп алам да. Жаман көргөн район эми көбүнчө жанагы неме жакты жаман көрөм го дейм, скорее всего Дордой жакты го дейм, жана Нижний Ларча жак бир аз эме пробка болгон үчүн. Атак жолдору жакшы эле. Жолдор боюнча мен ушул Бишкектин жанагы селекциянын ылдый жакы кеткен жагы, ошол жака бир жол баргам, ошол жака баргым келбейт. Арашан болсо керек, по-моему. Ошол. Эми такси болуп иштейм дегендерге кандай совет? Кичине эме болуш керек, мындай коммуникабельный болуш керек, кичине тактильный болуш керек, болду ошол эле. Сабыр керек да. Ато такси деле бул эми как положено эле эме да, мындай жумуш да, ошого жумуштун эле жаңы жоопкерчилиги болгон үчүн, өзүң начальник болгон үчүн бир аз өзүңдү как өзүңө иштей турган адам катары көрүп, бир аз эмен сактап жүрүштүн үйрөнүш керек да, ошол менин советим. Таксиге кандай өзгөрүү керек? Таксиге эми азыр мисалы үчүн Кыргызстанда эле полный цифровизация болуп калды да, приложение аркылуу иштеген үчүн, ошо приложенияларды оңдоп, жанагындай жабылган жолдорду, ремонт болгон жолдорду полностью сразу корректировка кылып, навигаторду оңдоо, жана часовой оплатасы саатына 700 сомдон иштеп калсак жакшы болот эле. Азыр 500 сомдон иштеп жаткан учур. Рахмат, ийгилик барыңыздарга. Ушинтип көрүп койгоңуздар үчүн чоң рахмат. Лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер.